Assalamu alaikum. YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Сиздер менен жолугалы да көп убакыттар болуп кетти. Туугандар, биздин акыркы видеолорубузду көрүп калгандар болсо, биз Кытайда жумуш кылабыз туугандар. Азыр техника ташыйбыз, уже 1,5 жылдын жүзү болду. Тилекке каршы мындай убакытка байланыштуу YouTubeга дагы көп видеолорду чыгара албай калдык. Эми жума сайын жок дегенде бирден видео чыгарып туралы деп өзүбүз азыр келиштик. Аты жөнүм Илья Исмаилов туугандар. Техника боюнча Кытайдан эмне керек болсо байланышып көрсөңүздөр болот. Эми азыр суть эмнеде? Сиздерге бүгүн Кыргызстанга эң көп иштелген 7 айлык деген экскаваторларды ушул чыгарылышыбызда толук айтып беребиз. Кантип жөнөтөбүз, баалары кандай, баарын билип аласыздар. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Анан дагы туугандар, ылдыйда биздин Instagram баракчаларыбыз бар. Уже биз 1,5 жыл YouTube'да жок болгонубуз себеби ошол Instagram'да жүрдүк, мындай айтсак болот. Instagram'да толтура видеолорубуз бар туугандар, кирип көрүп, кандай сиздерге экскаваторлор керек болгон болсо байланышып көрсөңүздөр болот. Муну менен чектелбейбиз туугандар. Экскаватордон башка биз кран, дагы ошондой эле манипулятор, ошондой техника аттуунун баарын эле чыгарып келебиз уже 1,5 жылдан бери. Анан ушундайларды сиздер дагы эсиле заказ кылабыз деп калсаңыздар туугандар. Биздин Бишкекте офистерибиз бар. Офистин дагы даректерин мияка калтырып коем. Анда биз мындай узун сөздү кыскараак кылайын даган. Жүрүңүздөр, эми экскаваторлорго кезек берели. Туугандар, экскаваторлор булар китайский сборка десек туура болот, а? Китайский сборка, мол Hyundai деле, башкасы деле китайский сборка. Бирок эң бир фишкасы азыр баасында болуп атат туугандар. Баасы эң арзан болуп туруп атат да. Мисалы, корейскийлер 40 миң боло турган болсо, Кытайдыкы 25 миң, 20 миң доллар менен барып калып атат. Ошондой экскаваторлор боюнча дагы таанышып баштай берели туугандар. Мол мисалы Hyundai 2013 жылкы Hyundai моларчы. Ичтеринен бери бүт көрсөтүп койсоңуздар болот. Кантип тандап алабыз? Алдыда дагы видеонун жүрүшүндө дагы айтып берем туугандар. Мол ичтери ушундайча болот. Состояниясы примерно 10 миң мотосааттын тегереги менен болот. Могулар туугандар, бааларын сразу айтып кете берейин. Могу 2013 жылкы Hyundai'лар полный комплект болуп сиздердин колуңуздарга жетип барышы менен туугандар 24 миң, 25 миң доллар менен жетип барат. Растаможкасы болот. 1000 доллар, 1,5 миң доллардын растаможкасы кетет. В общем, 25 миң доллардын тегереги менен 2013 жылкы Hyundai'лар. Эми экинчи экскаваторга келели. Молар Zut деген экскаватор болот. Булар Кытайдын экскаваторлору болот туугандар. Чисто Китайда чогултулган. Бирок моторлору, жүрсөңүздөр, мунун бир фишкасын көргөзөйүн сиздерге. Фишкасы бул моторунда. Мотору ошол эле Hyundai'дагы моторлор болот. Янмар деген мотор турат туугандар. Насостору, распредтери баары тең эле Hyundai'га один в один жасалып туруп эле, бирок могулардын баасы дегенде 22 миң доллар менен 2020-21 жылкылары ушулар жетет. Тем более бул 75тик экскаваторлор. Азыр ушундан Кыргызстанга ушул экскаваторду биз мындай хит кылдык десек жаңылбасам керек туугандар. Келиңиздер, андан кийинки XMG деген экскаваторлорубуз бар. Мындай XMG деген экскаватор 60тык. Мунун деле моторлору Hyundai, Volvo'ныкындай эле, ошондой эле Янмар деген мотор турат туугандар. Мына алдынан көргөзүп коелу, жүрүңүздөр. Мына XMG. Көрдүңүздөр, а? XMG негизи техникалары жакшы чыгарат туугандар. Бирок могул экскаваторлор дагы жакшы бааланып баштады азыр. Могул 2000 канча жылкы, 2020 жылкы XMG'лер мисалы ала турган болсок, ушулар деле 25 миң доллардын тегереги менен туугандар состояниясына жараша колуңуздарга чейин барат. Анан туугандар, азыр мен бизге кантип заказ кыласыздар, аны видеонун жүрүшүндө мен сиздерге толук айтып берем. Азыр экскаваторлорду тааныштыра берели. Могул 2013 жылкы Hyundai'лар, жанагы айтканыбыздай эле бир 24 миң, 25 миң доллардын тегереги менен состояниясына жараша болот. Анан туугандар, сиздер биз эми бул видео конкретно реклама. Биз себеби өзүбүзгө ишенип жакшы эме кылган себептен техниканы жакшысын алып бере алабыз деген сөз да туугандар. Ошол себептен конкретно реклама катары эле чыгарып атам туугандар. Ошондуктан сиздер бизге заказ кылабыз деп калсаңыздар, байланышсаңыздар эле, биз өзүбүз полный мол кандай комплектиси керек сизге, дөңгөлөктөрү кандай болуш керек, муяктан таап туруп сиздерге Кыргызстанга чыгарып беребиз. Анда кийинкисине кете берели. Могул кийинкилер 2020 жылкы Hyundai'лар болот. 2020 жылкы Hyundai'лар туугандар состояниясына жараша, бул жанагы эле сөз, состояниясына жараша 35 миң, 34 миң доллардын тегереги менен барат. Растаможка кыласыздар. Биз бааларды айтканда туугандар, без растаможка бааларды айтабыз. Себеби өзүңүздөр
сіздердің атыңызға шығарып береміз біз. Барғаннан кейін өзіңіздер растамыш аласыздар. Бұл 2020 VS деген Hyundai'лар болады. Ушулар ең жақсы сентетілген Hyundai'лар ушулар туғандар. Мына. Мұның да бір артынан арт жақтарынан бері бір қатар көргізіп қойсақ болады туғандар мына. Көрдіңіздер? Ол ең жақсы сентетілген Hyundai'лар ушулар туғандар. Мен азыр негіз бияқтан ошол бізге керектүү жерлерден алабыз да, бізге Hyundai көп кетет. Анан Volvo ушулар көп кетет да негизи. Кийинкисине өтөрөлү. Азыр Кыргызстанга эң көп кетип аткан Hyundai'дын бир түрү ушул 20-лар тугандар. 20-21 жылкылар. Андан кийин эми могул легендарный генерал деп койсок деле туура болсо керек мунучу. Сары жөзө деп коебуз. Hyundai'дын сап-сарысы бул 2013 жылкылар болот. Молардын баасы тугандар 20 000 доллардын тегереги менен жетет Кыргызстанга. Иштеген мотосааттары 10 000дин тегереги ушундай болуп калат да. 10 000, 15 000 тегереги эми. Мына. Иштерин деле бир катар тартып көргөзүп койсок болот. Бондар. Эми видеону кыскасы менен кыскачараак эле чыгарып турайлы деп чечтик өзүбүз. Мындан кийин YouTube'га тугандар анан эми сиздерге общий процессти айтып кетели. Сиздерге видеону эми акырына чейин ушул моментин жакшылап көрүп турсаңыздар жакшы болот тугандар. Сиздер бизге байланыштыңыздар. Алтымыштык Hyundai керек. Ушунча бюджетим бар. Мисалы 30 000 доллар бюджетим бар. Ушуга экскаватор таап бергиле бизге. Десеңиздер эле биз сиздерге варианттар жөнөтүп беребиз. Бир-эки вариант жөнөтүп беребиз. Андан кийин уже индивидуально сиздердин өзүңүздөргө экскаватор издеп баштайбыз тугандар. Сиздер бизге анан 500 доллар заклад алабыз. Ошону менен эле издеп баштайбыз тугандар. Анан общий акчаны акырында бир 30 000 доллар деп могуга келиштик, например. Келишкенден кийин келишимдин негизинде договор составить этип туруп тугандар. Өзүнүн Бишкекте Маевкада офисибиз бар, ошол жерге барасыздар. Акчаны ошол жерге таштап кетесиздер. Биз бияктан сиздерге полный сопровождение кылып, алмаштыруу жерин алмаштырып, сиздерге колуңуздарга жеткизип беребиз. Акчасыны период берилет тугандар. Ошону баса бериле коелу. Мындайча айтканда сиздердин акчаңыздарга эле биз экскаватор алып беребиз деген сөз. Биздин услуга ушул тугандар. Биз анан услугабызды, өзүбүздүн услугабызды ошол техниканын ичине баарын эле коштуруп эле айтабыз тугандар. Мол 20 000 долларга алып барып беребиз. Болобу? Болду. Болгон болсо сал беребиз сразу. Анан салган боюнча азыр мынаяктан 2 экскаватор жүктөйбүз. Момундай эле тралдарды өзүбүз жылдап келип эле жүктөй беребиз. Кыскасы, сөздүн кыскасы ушундай тугандар. Ылдыйдагы WhatsApp номерлерибиз да бар, ошого да байланышып берсеңиздер дагы. Бирок тугандар, бири-бирибиздин убактыбызды сыйлап коелу. Экскаватор керек дегендер, издеп жүргөндөр болсо, байланышсаңыздар жакшы болот тугандар. Анан жөн эле интернет кармап атсаңыздар, Instagram'дарыбызга кирип, бизди байкап турсаңыздар болот. Исмаилов Global сиздер менен бирге тугандар. Исмаилов China деген өзүнүн эмебиз бар. Instagram баракчабыз бар, ошого да кирип катталып койсоңуздар болот. Биз менен бирге болуптуңуздар. Кеттик анда.